Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Кече күнү Москва жергесинде каргашалуу окуя болду. Крокус Ситиде чоң теракт болду. Бүгүн ФСБнын директору Александр Бортников Россиянын президентине доклад берди Владимир Владимирович Путинге. Ал докладында баш аягы ошо терактка катышкан, көмөк көрсөткөн 11 киши кармалды деп айтты. 11-нин 4-өнү ошол террористтер кармалып, Брянск областына качып бараткан жеринен кармашты. Застрелил? Да. Кого? Почему наказание? Люди. Зачем? Поставьте, пожалуйста, его. За деньги. Деньги. Тажикстандын жарандары болуп чыкты. Эми ошол окуя боюнча биздин мекендештер өзүн азыр кандай алып жүрүш керек? Кече күнү ошол Крокус Ситиде жардыруу болгондон кийин, теракт болгондон кийин кыргыз мекендештерибиз, азаматтарыбыз, мыктыларыбыз, таксисттер барып ошол жерден бекер элдерди алып үйлөрүнө жеткизип, ошондой кызмат айкөлдүктү көрсөтүптүр. Бизге аны орус тарап бүгүн айтып берди, рахматын айтып билдиришти. Азаматсыңар, мыкты жигиттер, айкөлдүңөрдү эч качан унутпай ошондой жакшы иштерди кыла бергиле. Андан тышкары ошо Москвадагы коомчулукта болгон ифтарды, болгон иш-чаралардын бүт баарын биз дагы азыр 2-3 күнгө токтоттук. Силер дагы мекендештер ифтарга барбаңыздар, массалык элдер чогулбаңыздар. Себептен азыр Собянин буйрук берди, эч кандай чогулуштарды кылбагыла деп. Азыр жакынкы арада бир жуманын ичинде чогулбай туралы мекендештер. Андан тышкары элчиликте колл-центр ачылды. Колл-центрге кокустан бирөө ошол Крокус Ситиге байланыштуу суроолор бар болсо, ошо элчиликтин колл-центринен чалып тааныштарыңарды таппай атсаңар, же бирөөгө чала албай атсаңар, тактап алсаңыздар болот. Мен номерин айтып коеюн. +7 925 285 50 47 номерине чалсаңар, колл-центр азыр 24 саат иштеп атат. Андан тышкары мекендештер, Москва жергесинде азыр кан берүү зарыл болуп жатат. Ошо кан берем деген мекендештер азыр 3 кан берүү борбору бар Москва жергесинде: Беговая метросуна, Царицына метросуна жана Шабаловка метросуна. Мен азыр адрестерди жөнөтүп коем. Каалаган убакта бар туруп, эртең мененки саат 9-дан баштап кечки саат 8ге чейин барып кан берип, өзүңөрдүн соопчулук иштериңерди кылып койсоңуздар болот. Биз дагы Кудай буйрса жамаатыбыз менен барабыз. Бүгүн эртең бүрсү күн ошо кан керек болуп атыптыр. Ошол жака барып, баягы ак калпактарды кийип, кыргыздардын аброюн, айкөлдүктү дагы бир жолу көрсөтүш үчүн каалагандар барып кан берип тапшырып койсоңуздар болот. Анан мекендештерге айтып кетчү нерсе: документтериңерге так болгула, документтериңерди туура жасап жүргүлө. Ал себептен азыр 1-2 жуманын арасынча текшерүү көбүрөөк болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн эмес, текшерүү көбүрөөк болот. Такси мекендештер, абайлаңыздар, машинанын ичинде запрещенный веществолор бүт баары болсо, кокусан насвай болуп калса деле, насвай деле алып салгыла, темир тезекти алып салгыла, жоготкула, каткыла, путевой листти туура алып жүргүлө мекендештер. Бул жааттан жаңылык болсо дагы силерге айтып жүрөбүз. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.